Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде Супар онлайн радиосунун коноктору Москвадагы Кыргыз маданий борборунун кыз-жигит Сармерден шаар жеңеси Айгүл Чилаева эжекебиз жана эрке баласы Аскат Турдашев мырзалар бүгүн бизде Супар онлайн радиосунда коноктор. Андыктан суроолоруңуздар болсо биздин WhatsApp номерге 8926-322-4902 номерине же болбосо ушул түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылсаңыздар биз түз эфирден сиздердин суроолоруңуздарды, кабыл тилектериңиздерди бүгүнкү биздин конокторубузга окуп бергенге даярбыз. Биз менен чогуу болуңуздар, 1 саат бою сиздер менен биз Супар онлайн радиосу түз эфирдебиз. Студиябызга кош келипсиздер. Кош келдик, саламатсыздарбы? Алгач ошо суроону ушундай бергим келип атат. Ошо маданий борбор, Москвадагы маданий борборго ошо сиздер качан кантип келип калдыңыздар, кандай иш-чараларда катышып келатасыздар? Бул жерде сиздерди шайыр жеңе, эрке бала деп тааныштырып өтөтөбүз. Андан сырткары да кандай кызматыңыздар бар, кандай кызматтарды аткарып келатасыздар маданий борбордо? Сен баштайын, а? Маданий борбордо мен 2015-жылдан бери өзү ошо Москвага келгеним деле 2015. Москвага эл катары келип кадимки мигранттардын катарын толуктап эле келип, анан өзүм мурунтан ошо Кыргызстанда алып баруучулук кылып, тойлордо тамадачылык кылып жүрчүм. Анан Москвага келип ошол ушундай маданий, кыргыз маданий борбору бар, жаңы ачылган. Ошол жерде Сармерден уюштуруу боюнча таланттууларды чогултуп, анан анын ичинен алып баруучулукка, эрке бала шайыр жеңеликке тандоо жүрүп атыптыр деген сөздү угуп, тааныштар аркылуу угуп, анан кийин маданий борборду издеп, таап, барып, ошентип анан маданий борбордун курамына кошулуп калганбыз. Ошол 2015-жылдан берки келе жаткан Сармердендерде эрке балалык милдетин аткарып келатабыз. Жакшы. Андан сырткары бир эле Сармерденден сырткары ошо башка кандай иш-чараларда кызмат кыласыздар? Сармерденден сырткары маданий борборго тиешелүү, маданий борборго тиешелүү иш-чаралардан Сармерден эле. Андан сырткары маданий борбордун иш-чаралары көп. Мисалы, ыркесе, шайыр апалар, эл ичи өнөр кенчи деп. Ошол уюштурулган долбоорго жараша, мисалы, долбоордун ичинен же болбосо ыркесе кайсыл аймакка тиешелүү болсо, ошол аймактын ичинен өздөрү алып баруучулук кылат ыркеселерде. Анан менин маданий борбордогу милдетим ошол Сармерден долбоору башталгандан бери эрке балалык кылып келем. Анан маданий борбордон сырткары айтчу болсом, Москва шаарындагы маданий иш-чараларда жалпы кыргыз элинен коомдук иш-чараларда алып баруучулук кылып, андан сырткары мына ушул кыргыз элибиздин жакшылыктарында, той топурларында, жакшылык кечелерде тамадалык милдетин аркалап келебиз. Ошентип баягы аздыр көптүк таланттын арты менен элге кызмат кылып келатабыз. Жакшы. Айгүл эжеке, анда сизге саламатсыздарбы мекендештер, урматтуу бизди алыстан көрүп жаткан ата мекендеги боордошторубуз, баарыңыздарга салам айтабыз. Мен Москва шаарында 2007-жылдан бери эмгектенем. Ал эми маданий борборго 2017-жылы бизде өткөрүлгөн ушул Сармерден кыз-жигит оюну өткөрүлгөн биздин Кадамжай району менен Сузак районунун жигиттеринин ортосунда. Ошол Сармердендин аркасында маданий борборго келип кошулдум. Аябай кубанычтамын, ушул Сармерден, ыркесе, шайыр апалар долбоору жаңыдан ишке ашып аткан, ушундай долбоорлорду ишке ашырып жаткан Москвадагы Кыргыз маданий борборуна терең ыраазычылык билдирем. Жакшы. Андан сырткары сиз да кандай кызматтарды аркалап келатасыз? Маданий борборго тиешелүү? Маданий жактан? Ооба. Маданий жактан мен ушул маданий борбордо шайыр жеңелик, андан кийин ушул шайыр апалар сынагы, Москвадагы шайыр апалар сынагы жаңы долбоору
ишке ашты. Биринчи жолу ат башынын шаңданган шайыр апалары Жашнакай болуп даярдык менен чыгышты. Ошол Москвадагы шайыр апалар сынагынын алып баруучусу болуп дагы жакшы баштадым. Андан сырткары өзүңүздүн мындай маданиятка кошкон кандай бир иштериңиз, кызматтарыңыз бар? Мисалы, Аскаттын тамадалык өнөрү бар экенин билебиз барыбыз. Мындан тышкары бул бөтөн жерде биздин мекендештердин көп жакшылыктарында алардын көңүлүн көтөрүш үчүн аларга жан билимден кызмат кылууга даярмын. Мисалы, жар айтабыз, ырдайбыз, кандай жакшылыктарга колубуздан келишинче аракет кылганга даярмын. Жакшы. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп аткандай, бүгүнкү биздин конокторубуз Москвадагы Кыргыз маданий борборунун кыз-жигит Сармердендин ошол эрке баласы Аскат Турдашев, андан ошо шайыр жеңеси бүгүн Айгүл Чылаева эжекебиз конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо, бизде мына түз эфирди көрүп отурабыз. Комментарийлер менен кайрылып, суроолоруңуздар болсо, кабыл тилектериңиздер болсо, сунуш пикирлериңиздер болсо, кайрылып койсоңуздар болот, биз түз эфирден окуп берели. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 826-322-4902 номерине кайрылып койсоңуздар, биз түз эфирден сиздердин суроо, сунуш, пикир, кабыл тилектериңиздерди окуп бергенге даярбыз. Бул жерде биздин ошо билесиздер, Москвадагы Тамада борборунун жетекчиси бар. Ошо сиздерге, ошо бизге, ошо баарыбызга кабыл тилек жаздыр. Супара ишиңерге ийгиликтер боло берсин. Малатсы деп ошо бизди көрүп отурушат. Лайк баскан колуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Сиздерге дагы бизден лайк. Рахмат уланталы, эфирибизди уланталы. Аскат, жана сиз айтып өттүңүз, тамадалык кызматы дагы аркалап келатат. Ошо сиздин эми чыгармачылык жолуңузда тамадалык өнөргө дагы токтолуп өтөлү. Каяктан ошо тамада экениңизди билип калдыңыз? Качан баштагансыз ошо тойлорду алып барган учурларыңыздын алгачкыларын айтып өтсөңүз, анан учурдагысын айтып өтсөңүз? Ооба, тамада тууралуу айтып өтөрдөн мурун мен ошо азыркы бизге ийгилик каалаган Москва Тамада борборунун жетекчиси Ильяс Токтобаевга ыраазычылык, салам. Анан бизди көрүп аткан жалпы мекендештерге салам. Жана саламдашпай калдым. Кээде ушинтип мындай нерип турабыз да. Анан тамадачылык өнөргө кайрыла турган болсок, мен негизи ушул өнөр жолунда биринчи музыкант болуп баштагам. Мен 2002-жылдан бери музыкантмын. Ошо 2002-жылдары айылда концерт коюп, ырдап, Casio 670 деген Yamaha болчу. Ошо Yamaha менен калдыратып бир нерселерди ырдап, элдин көңүлүн көтөрүп, той топурларга барып, андан сырткары кийин Ошко студент болуп келгенден кийин Ошто дагы окуп, ошо окуу менен катар эле кафе ресторандарда музыкант болуп иштегем. Анан тамадалыкты такай баштаганым 2009 десем болот. 2009 Ошто тойлордун көпчүлүгү эшиктин алдында болчу, Комсомольский вечерде. Ошо эшиктин алдында килемдерди илеп, пахта менен жазып коюп, пахта менен жазып, катуураак шамал болсо пахтанын Байрамгүл дегени мыс учуп кетсе Айрамгүл болуп калат эле. Ошондой болуп, ошол комсомольский вечерлерде, ошо комсомолдук тойлордо тамадачылык кылып, эң биринчи тамадалык жолумдун башаты ошол учур десем болот, 2009 баштаган. Биринчи ошо тоюңузду айтып берсеңиз, кандай алып баргансыз, анан кимдин тою болчу эсиңизде барбы ошол? Мен кайсы жерде? Биринчи алып барган тоюм, мен эң биринчи алып барган тоюм эң биринчиси эсимде жок экен. Мен биринчи баягы микрофон кармап алып барчу болуш керек деген туулган күндө алып барчу болгонмун да. Жок, үйлөнүү тойдон айтып берсеңиз. Анан үйлөнүү тойдон айта турган болсом, ушу бирөөсү эсимде, бирок ал биринчиси же кийинчерээк алгачкылардан деген. Алгачкылардан ошо
Кара суунун Папан жергесинде Кожокелен деген айылда ушу телешканын үстүндө туруп алып тамада болуп той алып баргам. Аябай жакшы болгон, элдерге аябай жаккан. Өзүм ырдайм дагы, комуз менен да ырдап калам. Эми ал тойдо комуз менен ырдаган эмесмин, ушу ырдап жана өзгөчөм деген ырды аябай катуу ырдачыбыз анда. Ошо өзгөчөмдү ырдап, кудаларды ырдап, кудаларды бийлетип, жаштарды ойнотуп, конкурстарды уюштуруп, ушундай бир аябай кызыктуу өткөн да. Ошо Кожокелен деген айылда ушу үйлөнүү той алып баргам. Кайсы жылдар ошондо? Кайсы жыл болгондо 2005 же 2006 болуш керек. Жакшы. 2000 жок, 2006-2007 окшойт. Себеби 2004 биринчи курска студент болуп келсек, ошол менин бир группалашым Шерине кылып анан Кожокеленге барып калганбыз да, Шеринеге. Группал менин группалаштарым Шеринеде ойноп жүрүшөт, мен ошол жерде той болуп атканын билип калып. Неме? Алып барышка туура келди. Алып барышка туура келип, барып анан алып баруучу болуп калганмын ошол жакта. Ошо группалаштарым менен Шеринеге барып анан ошол жердеги тойго алып баруучу болуп калып, тойун өткөрүп бергенмин, аябай жакшы өткөн. Ошондо алгачкы ошо гонорарыңыз канча болгон, ошо алгачкы кызмат акыңызды канча? 1000 сом берген ошол. 1000 сом. Ал мезгилде чоң эле акча. Ал мезгилде түзүп кадыр баркы бар болчу акчаны. 1000 сом түзүк акча болчу. Группалаштарым аябай сен неме левыйдан чыгар деп доолашып ушинтишкен Шеринеде. Эми ошо элдин баары азыр бул жерде бизде түз эфирде көрүп отурушат да. Тойду элестетели ушу жерде үйлөнүү той. Эми ушуну кантип баштап алып, башында кантип алып барасыз, ошону бир реклама эсебинде дагы көрөлүчү. Той алып барайын азыркыдей. Той сахнага чыктыңыз, алып барганы чыктыңыз кана баштаңыз. Музыканттардан фанфар кетип, тададам, фанфар кетти, анан мен чыгып келатам да. Ооба. Чыгып келип эле элдин маанайына карайбыз. Элдин маанайы, эгер эл жакшы кылып сонун кол чабуу менен шамды тосуп алган болсо, дароо саламдашып кетебиз. Анан эл сузураак болуп, баягы элде кандайдыр бир тойдогу маанай байкалбачу болсо, элдин маанайын көтөрүүгө чакырып алабыз биринчи. Туугандар, тойго келдик, келиңиздер, бир шаңдурак кыйкырып кол чабалчы баракелди деп бир элдин маанайын жакшы кылып кыйкыртып көтөрүп алып туруп анан саламдашып баштайбыз. Анда той баштадык. Аламдардын эгеси мактоолор болсун Аллага, жакшылыкка жарчы кылып өнөрдү берди алмага. Абалтан кыргыз той берсе, айылда майрам шаң чыгып, 7 дуан кыргызга жеткирип кабар айтылып дейт элибизде. Аңсыгардай бүгүнкү тоюбуздун ээлери дал ошол абалтан келе жаткан адатыбызды аткарып, уул үйлөп келин киргизип, 2 жашка тойго келген улуу кичүүдөн ак бата суроо максатында алыска ат жиберип, жакынга кат жиберип, чакыралы баарын деп бат-баттан жиберип, жетишпей калганына WhatsApp'тан жиберип, жыйынтыгында моминтип сиздердей асылдарды бир шаңыракка жакшы күндүн урматына бириктирип отурат. Демек, мына ушул жакшы күнгө келип отурган жалпы меймандар баарыңыздарды 2 жашыбыз Паланча менен Түкүнчөнүн бүгүнкү үйлөнүү үлпөт ак тоюна, махабат кечесине кош келиңиздер дейли деп туруп жүгүнүп коебуз. Анан кол чабат. Анан элдер кол чабат, анан ар жагы кете берет. Анан 2 жашты тосуп алабыз, анан башка кылабыз. Так, аябай жакшы. Эми сиздин өзүңүз деле сүйлөтүп коюп, ошол жерден Айгүл эжеге дагы сөз берели да анан. Ошентипчи ооба. Жардарды угалы. Өзү баягы көп сүйлөгөн, ушакка жакыныраак жанын табылбай да калбадым мага. Эптүү жигит эрке бала асат барбы? Дастан алып баруучу. Айгүл эже, мен сизге суроо берерден мурда бул жерде кабыл тилектерди окуп өтөйүн. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Москвадагы Маданий борборунун эрке баласы Асхат Турдашев жана шайыр жеңеси Айгүл Чылаева, кыз жигит Самирден долбоорунун эрке баласы менен жеңеси бүгүн бизде конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо, комментарий менен калтырып койсоңуздар болор. Сунуш пикирлериңизди дагы күтөбүз, кабыл тилектериңизди дагы күтөбүз. Же болбосо биздин WhatsApp номерге чалсаңыздар болот, же жазып койсоңуздар болот. 8926 322 4902 номерлерине жазып калтырып койсоңуздар, же түз байланышка чыксаңыздар дагы болот албетте. Бул жерде сиздерден түшкөн ушу кабыл тилектер бар экен, мен окуп өтөйүн. Ушу сиздерге бизге жазган
кабыл эткенсиз. Нурсултан Турдубеков дейт, Аскат Азаматовна дейт. Рахмат. Айнаш Кожбаева деген эжекебизди билесиздер. Аскат, Айгүл, Мадиш ишиңерге ийгилик дептир. Рахмат. Назгүл Чилаева дейт, ошо сиздин Менин бир тууган сиңдим. Сиздин сиңдиңиз да? Супара каналынын жамаатына ийгиликтерди каалайм. Айгүл, чыгармачылыктарыңа ийгилик дептир. Рахмат. Хороший человек деп ошо бизде ушу сонун жигитибиз бар. Давра дегенибиздин жигитибиз. Аскат молодец деп кол чабууларды жердир. Докеге салам, доке. Так, Айнаш Козубаева эжекебиз сизге ошо суроо берген окшойт, азыр мен окуп өтөйүн. Аскат, Москвада өтүп жаткан тойлордун деңгээли кандай болууда? Кыргыздын тою дагы деле ысырапкерчиликке жол берилип аткандай. Безалкогольный тойлор көбөйдү деген суроо берилиптир. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздарды калтырып коюңуздар. Анда эмесе ошо Айнаш эженин суроосуна жооп бериңиз. Айнаш эже азыркы учурдун, азыркы замандын талабына жараша өтө орчундуу суроо узатыпсыз, жакшы суроо. Биз Москва шаарында мына ушул Москва Тамада борбору менен биргелешип, жетекчибиз Ильяс Токтобаев менен биргелешип, дайым кыргыз элинин жакшылыктарында мүмкүн болушунча жакшы, чектен чыкпаган, маданият таптабаган жакшы кызматтарды аркалоону биринчи максатка коебуз. Ошол учурда мүмкүн болушунча баягы бөтөн эл, бөтөн жер экенине карабастан өзүбүздүн эзелтен келе жаткан, абалдан келе жаткан үрп адат, каада салтыбызды унутпай, мүмкүн болушунча тойлордо дагы ошол сыяктуу баягы маданиятыбызга, каада салтыбызга кайрылып кызмат кылганга аракет кылабыз. Анан азыр акыркы учурда Айнаш эже суроо узаткандай, акыркы учурда арак шарапсыз тойлор көбөйдү буюрса, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Саат 6-га же 5-ке чакырылса, таза кечиксе 8-де башталып, 12-де кадимкидей ичимдиги жок, 2 жашка жакшылап, улуу кичүү биргелешип батасын берип, конокторду баягы Москванын тили менен айтканда метро жабылганга чейин узатып, той дагы сонун болуп, коноктор дагы сонун таркап, тойдун ээлери дагы эрте жыйынып теринип, ушундай тойлор аябай көп азыр. Мурун мындан бир 2 жыл дейин, 2 жыл мурун, азыр ушул учурга салыштырмалуу 2 жыл мурун саат 10-до 11-де башталып саат 5-ке чейин ойночу да. Түнкү тойлор көп болчу. Бирок ошого салыштырмалуу азыр түнкү тойлор дээрлик азайды. Кыйла тартипке келип калды. Кыйла тартипке келип калды. Көбүнчө тойлор азыр ошол спирт ичимдигисиз, арак шарапсыз тойлор дагы көбөйдү буюрса. Жакшы. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо калтырып койсоңуздар болот. Биздин түз эфирде астына комментарийлер менен жазып коюңуздар. Же болбосо 826 322 49 02 номерине WhatsAppка жазып койсоңуздар болот. Же болбосо түз эфирге чалсаңыздар болот. Анда эмесе Айгүл эжеке ошо Аскат жана эле айтып өтпөдү. Эми мен айтамбы? Эми сизди мындай көз караштар менен иштейсиздер да ал жерде. Айгүл эже даяр туруңуз деп айтпайт деп ал жерде микрофондо турап, анан сиз даяр турган учурда сизди тааныштырып, анан ушу жар-жарчыбыз деп ошо тааныштырып, сен тааныштырып койсоң анан Айгүл эже чыксын деп. Ушундай бир сиздер эми өнөр адамдары эмессиздерби? Ошончо биз жар-жар милдетибизди жакшы билишибиз керек. Жар-жар өзүңүз жазган жар-жарбы же мындай атайын өзүңүз үнүңүздү жаздырып, сөзүн дагы өзүңүз жаздырган учурбу, же болбосо даяр эмени сиз аткаруучу катары ошону өзүңүз аткарасызбы? Аранжировкасын кандай жасайсыз ушул жар-жар айтканда, же болбосо башкаларды ырдаганыңызда, экөөңүздөр тең той топурларда дагы кандай иш-чаралар болбосун, ошолордо бириңиздер ырдап, бириңиздер алып баруучулук кызматты аркалап келатат экенсиздер да. Эми ошого токтолсок.
Мен айтып өтсөм, мен өзүм дасыккан ырчы же алып баруучу өтө дасыккан деп эсептебеймин. Анткени мен өзүм кесибим боюнча мугалиммин. Жөнөкөй бирок ушул алып баруучулукка, ырдаганга бала чагымдан кызыкканмын да, кызыгып келгенмин. Мектепте алып баруучулукчу элем, мектепте окуп жүргөн маалымда. Анан кийин ырдап, бийлеп жүрчүбүз. Азыр эми бул жерде ошол элдин купулуна толо турган деңгээлде ырдап бергенге аракет кылабыз да. Ошого ооба жакшы ырдап, жакшы аранжировка жасаганга аракет кылабыз. Ырдууларыңыздын арасында биз өткөндө ошо сапаты жагынан аябай жогорку деңгээлде даярдалган, ошо жасалган, тартылган клипиңизди YouTube каналдарда, ошо соцсеттерде, интернет ааламында бүт эле таралып жүрөт да. Ошо Испайрам деген бир ырыңыз бар да. Бийик тоолордун үстүнө чыгып ырдаган, жанагы кыргыздын ошол Испайрам чөлкөмүнүн тойсу, ошол жердин мындай жашоосуну көрсөткөн клип болуптур да. Анан ошол клипиңизге токтолсок, ошол ырдын сөзү болгону кимдики, анан ошол клип кандай тартылган, ушуга токтололу. Жакшы болот. Бул Испайрам ырын, Испайрам клибинин жаралып калышы. Биз биринчи өзү Сармерден 2017 жылы болуп өткөн Сармерденден кийин ушул Сармердендин аркасынан Каранжай районунун таланттуу кыздары бири-бирибизди таныштык. Андан кийин чогулуп сүйлөшүп, өзүнчө бош убактыбызда ырдап, ооз комуз чертип, бош убактыбызды жакшы ушундай маданий салуу менен өткөрөлү деген ниетте Испайрам деп топ түздүк. Ал Испайрам тобубузда жашы 60-ка келген аксакал эжелерибиз дагы бар, жаш кичинекей кыздарыбыз дагы бар. Ошентип түзүп, бул Испайрам өзү биздин райондогу, биздин өрөөндөгү эң бир кылымдардан бери агып жаткан улуу дарыя болуп эсептелет. Испайрам деп түздүк. Бул биздин ата-бабаларыбызды багып келген, азыр бизди багып жаткан, бизден кийинки муундарыбызды бага турган ушунчалык таза асыл деп Испайрам деп түзүп бул тобубузду. Андан кийин мага бир сунуш болуп калды эл аралык конкурска катышууга. Ошондо анан ойлонуп ушинтип тартып көрөлүчү деп аз эле убакыттын ичинде, 2 күндүн ичинде жакшы адамдар, бир туугандарым, досторум жардам беришип, 1-2 күндүн ичинде эле тарттык. Бул тартылган жер менин туулуп өскөн жерим. Ырда бүт ошол менин туулуп өскөн жерим тартылган. Бул ырдын сөзү жана обону дагы, обонун жараткан адам дагы биздин өзүбүздүн өрөөндүн инсаны, бирок өтүп кеткен тилекке каршы бул өтө таланттуу агайыбыз болгон, Тилек Пирматов деген, өзү кесиби боюнча врач болгон, бирок ушундай чыгармачылыкка өтө жакын, ар тараптуу инсан болгон. Бул ырды ушунчалык маанилүү, ушунчалык жакшы, обонун дагы, сөзүн дагы жакшы жараткан экен, аябай бизге жагып, ушул ырды ырдап чыкканга аракет кылдык да. Жакшы. Бул жерде ошо бизге ушу түз эфирибизде көрүп отурган мекендештерибиз каалоо тилектерди жазыптыр, мен окуп өтөйүн. Акжуура Чылаева дейт, Айгүл эже, бир тууганыбыз. Айгүл эже, азаматсыз ишиңизге ийгилик дейт, ошо бизди көрүп отурган мекендештерибиз. Вера Казатова деген эжекебизди билесиздер. Мадина, ишиңерге ийгиликтер болсун дейт, түз эфирден. Рахмат, Бегмат Отонбаев деген ошо мекендешибиз жазыптыр. Айгүл эже, сиз биздин сыймыгыбызсыз. Үй бүлөлүк бакыт, Кудай ден соолук берсин. Рахмат, Бегмат. Айтурган Чилаева, мам, удачи дейт сиздин. Бегмат Отонбаев бир жакшы бир сунуш жазыптыр. Испайрам деген ырды бир ырдап койсоңуз жакшы болсо керек дейт. Анда эмесе Бегмат Отонбаев мырзанын сунушун четке какпай, ошо бир куплет болсо дагы такырып көрбөйсүзбү? Макул, анда албетте биздин мекендештерибизден кичи мекенден болот, Бегмат дагы менин кошуна айылымдан албетте жагымдуу, алар үчүн аткарып берейин. Тоо аралап аккан дарыян,
жомок кылган ар бир карыям, жашоо өзү сенден башталат, шаркыраган таза эс байрам, сай боюнда чайхана, ашы суунун дылдама, достор келсе чоң майрам, тосуп алчу эс байрам, тосуп алчу эс байрам, эс байрам, эс байрам. Тыңдабасыңыз келет. Ал жерде биздин сай боюнда чайханада айтылган да. Эс байрамдын жеринде эле. Жакшы. Бул жерде ошо сиздин ошо чыгармачылык жолуңузда эми баягы клип тарткызган учур болуп атат эми бул мындай жогорку сапатта тартылган клиптердин катарына кошулуптур деп айтып атпаймынбы? Эми мындан буярынадан ушундай бир клип ушундай тарткызам деген ушундай планыңызда барбы? Мадина, айтып өттүм го, мен өтө дасыккан, ырчы болбосом дагы кызыганым да. Мен дагы бир жакшы ойлонуп жүрөмүн, пландаштырыпчы. Биздин Баткендеги Айгүл тоосу, Айгүл гүлү. Ошол жөнүндө ойлонуштуруп жүрөмүн, себеби бул гүл өтө баалуу гүл, ыйык гүл. Ошол жөнүндөгү ыр мага жагат. Ыр барбы ал? Айгүл тоо деген. Обону мененби? Обону менен бар. Ошону ошол тоого барып, мен бара элекмин өзүм Баткенден болсом дагычы. Ошо барганча ошол Айгүл тоо, Айгүл гүлү жөнүндө ошо клип же ырдап чыгайын деп атамын. Ал Айгүл гүлү жөнүндөгү уламыш дагы мага аябай жакты. Аны билбеген көп жердештерибиз болсо керек, мен дагы жакында билдим. Ошол уламыш жөнүндө дагы айтып туруп, анан ошол Айгүл гүлүн дагы көрсөткүм келип жатат да. Клипмейкерлер менен сүйлөшө элексизби? Сүйлөшө элекмин. Урматтуу мекендештер, урматтуу клипмейкерлер. Эгер угуп көрүп жаткан болсоңуздар, Айгүл эженин ушул Айгүл тоосу, Айгүл гүлү тууралуу ушул азыр мына өзүңүздөр уккандай клип тартканга жардам берсеңиздер болот. Албетте сиздердин дагы колдооңуздарга албетте чыгармачыл адамдар муктаж эмеспи. Андыктан суроолоруңуздар болсо, калоо тилектериңиздер болсо, сунуш пикирлериңиздер болсо, биздин түз эфирге комментарий менен жазып калтырып койсоңуздар болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8926-322-4902 номерине калтырып койсоңуздар, биз түз эфирден сиздер жазган, сиздер калтырган калоо тилек сунуш пикирлерди, суроолорду окуп бергенге даярбыз. Бүгүн биздин коногубуз ушул Москвадагы кыргыз маданий борборунун эрке баласы Аска Турдашев жана шайыр жеңеси Айгүл Чылаева эжекелерибиз бүгүн бизде конокто. Андыктан суроолоруңуздарды биз күтөбүз түз эфирден. Биз анда ушу Аскат мырзанын дагы чыгармачылыгында ушул комуз чертип жүргөнүн дагы көрүп калабыз. Мен эми оператор катары мен деле Москвада кызматта жүрөм го. Анан ошол сиздин ошол бул өнөрүңүзгө дагы мекендештерибиз, бизди көрүп отурган көрөрмандарга ошол өзүңүздүн бул талантыңызды көрсөтүп бересизби? Макул, жакшы болот. Жок. Аябай катыра ойной албасам дагы анча калдыратып той топурларда жакшылыктарды ырдап калчу жайым бар. Анда сиздерге ошо анан ушинтип калдыратып ырдап койгондон сырткары анча-мынча төрт сөздү бириктирип ыр жаза калып, анан ушу комузду кылдыратып отуруп, кичине бир эки өзүм ырдап жүргөн ырларга обон сала калып, ушундай дагы жайым бар, чалапчы кээде. Чочугандачы. Анан бул нерсени айтканымдын себеби жанадан бери бизди көрүп жаткан адамдарга той тууралуу, жакшылык тууралуу бир аз маалымат берип өтпөдүкпү? Ооба. Тайым үйлөнүү тойлорду ырдап жүрчү 2 жашка ак тилек деген ырым бар. Сөзүн обонун өзүм жазганмын. 2012 жылы кышта Казакстанда жүрүп жазгам. Казакстанда да кыргыздардын тойлорунда алып барчылык кылчумун да. Ошол бир тойго ушинтип ырдап чыксам эмне болот деп анан
столубуз менен отуруп 2 жашка ак тилек деген ыр жаздым эле, ошону аткарып берейин анда. Анда мекендештери бизди көрүп отурган көрөрмандар менен чогуу. Бул ырды аткаруу менен элибизде дайым тынччылык, токчулук, жакшылык, тойлор гана болсун. Ар бир үй бүлө бактылуу болсун деп жакшы тилек айталы. Hoş gelipsiz toyuna 2 yaştım, baş koşuşkan bugün 2 baştım, karmaşışkan kollarım hiç üzülböy, bakın nuru dayıma eşik atsın, karmaşışkan kollarım hiç üzülböy, bakın nuru dayıma eşik atsın. Gül ödep hakka boğdum, alım ve kurman canday datka boğdum, bala çaka bakıra büyümürdü, bakıçamın öçpösün süyümürdü, bala çaka bakıra büyümürdü, bakıçamın öçpösün süyümürdü. Ortamorda sıyırmak güçe bolsun, üyümürge kultırız tüşe konsun, jakın turgan bugün 2 жаздык, эмки жылы бала көрүп чөп болсун, jakın turgan bugün 2 жаздыk, эмки жылы бала көрүп чөp болсун. Жетелешкен колуңар бекем болсун, сүйгөнүңөр эли журт мекен болсун, балдарыңар кыргыздеп күйүп жанган, эр азамат татуулук чечен болсун, балдарыңар кыргыздеп күйүп жанган, эр азамат татуулук чечен болсун, жетелешкен колуңар бекем болсун. Сөзүн дагы, оон да өзүңүз жазгансыз да. Ой. Сонун экен. Маанилүү, аябай маанилүү. 2 жашка калуу тилек да. Урматтуу мекендештер, сиздерден түшкөн калуу тилектер бар. Мен ошо сиздерге, бизге жазган калуу тилектерди окуп өтөйүн. Бекмат Отунбаев, ошо сиз жана ырда өтпөдүңүз беле? Ооба, Бали деп ошо ыраазычылыгын билдирип кеттир. Рахмат. Анан бул жерде Тоту Сидик Керимова деген эжекебиз бар, билесиздер да. Саламатсыздарбы Аскат мырза, Мадина Айгүл сулуулар, ишиңиздерге ийгилик деп ушу калуу тилек жазып өтүптү. Рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздердин ошо калуу тилектерди, сунуш пикирлерди, суроолорду күтүп калабыз. Андыктан ошо биздин түз эфирде комментарийлер менен калтырып койсоңуздар, биз түз эфирде сиздердин суроо талаптарды, сунуштарды, калуу тилектерди күтөбүз, окуп бермекчибиз. Андыктан ошо суроолоруңуздарды аянбай жазып, калуу тилектериңиздерди жазып койсоңуздар болот. Же болбосо бүгүн таланттуу адамдар отурат, ырдап бергиле деген сунуштарды калтырып койсоңуздар, биз бүгүнкү конокторубузду угдатканга аракет кылайлы. Бүгүн бизде конокто Супара онлайн радиосунун коноктору Маскадай кыргыз маданий борборунун Сармерден, кыз жигит Сармерден долбоорунун
эрке баласы Асхат Турдашев жана шайыр жеңеси Айгүл Чылаева деген биздин таланттуу өнөрлүү инсандарыбыз бүгүн онлайн радионун коногу. Андыктан суроолоруңуздарды күтүп калабыз. Эми суроом ушундай, ушул маданий борбордо эми атайын ушул канча жылдан бери 2015-тен бери өтүп келатат экен ушул долбоордун. Андан сырткары ыркеси өтүп келатат деп айтып өттүңүздөр. Шайыр апалар, эл ичи өнөр кенчи да. Эми ошол ыркеси ушул жолсом кыз жигит Сармерденде эми экөөңүздөр эки тарапта отурасыздар да. Ооба. Бул жакта жигиттер, бул жакта кыз келиндер отуруп калат да. Ушул жерде эми эки тарап баягы конфликттешкен учур болуп калган учур болот, же болбосо мызы чуу салган учур болот. Ошондой эми сиздер жигиттерди сиз башкарган учур болот да. Анан кыз келиндерди сиз башкарышка туура келет. Анан болбой эле ызылдаган учурларда кандай кыласыздар? Болгонбу ушундай учурлар? Болгон. Кызыктуу учурлардан анан ошол Москвадагы кыз жигит Сармердендин мындай өзгөчөлүктөрүн, мындай кемчиликтерин бар экен. Ушуларга да токтололу. Себеби бул бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Ар бир адам өзүнүн жасаган иши бар, убакыт деген тар. Анан ошол даярдык болгон репетиция учурларынан айтып өтсөңүздөр болот. Даярдык кайта берейин. Ооба, бүт баарына токтолсоңуздар болот. Эң биринчи Сармерден тууралуу биринчи кездеги даярдык жанагы Борисовдо, Борисовдагы ошо маданий борбордун кеңсесинде болчу. Ал жерде жакшы мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Атайын өзүнчө визалы бар болчу. Өзүнчө 1-2-3 каналар бар эле да. Ошол жерге барып даярдык көрүп, өзүнчө ырдап, кенен даярданып, ушундай мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр ушул кездеги Сармердендерде командалар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тааныш тамырынын кафе ресторандарына барып, чайханаларга барып ушинтип даярдык көрүп атат. Азыр ушул кездечи командалар ушинтип өздөрүнө караштуу кафе ресторандарга барат же мындай ошо тааныштардын эми бар эле бири-бири менен тааныш болуп калбадык. Кафе ресторандарга барып, ошол жерде даярдык көрүп, ошондой болуп атат азыр ушул кезде. Анан ошол даярдыктын, анан маданий борбордун баягы кеңсесинин жоктугу бир аз кемчилик дейм азыр. Кемчилик эмес, бул баягы жетишсиздик. Ооба. Эми анчалык деңгээлдеги мүмкүнчүлүк болбой турат да азыр маданий борбордун өкүлдөрүндө. Колдоо алууга муктаж да. Ооба, колдоо алууга муктаж. Андан сырткары ошентип эптеп канчалаган кыйынчылыктарды көрүп, залдарды табууда көптөгөн маселелер жаралат. Бизге дароо эле эме деп бере койбойт. Мисалы, акчасы, залдардын арендасы бир топ эле кымбат турат. Ошо залдардын арендасын төлөөдө баягы Сармерденди биринчи өткөргөн учурда аренда чыкпай калып, карыз болгон учурлар болгон. Эми арендасы болжолдуу канча суммада? Канча суммада болгондо элдер ойлошот да, бул эми билет Сармердендин билети сатылган учур болот, сатылбай калган учур. Ооба, мен билгенден эң арзан зал 60 миң, 70 миң да. Эң арзан зал. Ошол азыр айтып атасыз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Ошону кантип төлөп келаткансыздар? Ошол карыз болуп калган. Ошол жерге эми келатам да иретиме. Ооба. Залдардын эң эле арзаны, биринчи болгон кезде эң биринчи Сармерденде ошо Барсоо метродогу китепкананын залында өткөргөн. Мисалы, китепкана бекер кылып берди. Андан кийинки залдарды ошо кадимгидей эле келишимдин негизинде аренда төлөп, ал арендасы дагы кандайдыр бир пайызын алдын ала төгүп ушундай учурлар болот да. Ошентип анан келишим түзүп, ошонун негизинде залды ала алабыз. Аренданын акчасын, аренданын, ижаранын каражатын чыгаруудагы биринчи максат билет сатыш экен. Бизде деген Сармерденге элдин талабы анча эмес. Мына эми өрчүп, өркүндөп келатат. Акыркы Сармердендер
элдин баруусу жакшы, элдин кабыл алуусу жакшы да. Ага чейин Сарымерден дегенде азыр жаштардын дээрлик көпчүлүгү Сарымерден тууралуу маалыматы жок. Сарымерден десе ал эмне деп түшүнбөгөндөрү бар да, тилекке каршы. Акыркы учурдарынан жаштарыбыз айрыкча. Анан ошол себептен баягы Сарымерден тууралуу элдин түшүнүгү аз болгондуктан Сарымерденге барган адамдардын да агымы аз. Адам аз деген демек каражат аз, ижаранын акысы чыкпайт. Ошол себептен бизде ошол Москва тамада борбору дейм да. Тойдо жүрө берип тамада борбору. Москва шаарындагы Кыргыз маданий борборунун жетекчиси Шайрижен талабы менен эки команда, кыздар командасына, анан жигиттер командасына мисалы айымдарга 100 билет, мырзаларга 100 билет. Кайтарымсыз сатып бересиздер деген талаптарды коюп жүрдүк. Ал жерде түшүнгөнү болду, түшүнбөгөнү болду. Биз эмнеге билет сатып, милдеттүү түрдө билет сатып анан катышыбыз керек деп. Уруш чыгарып, ошонун айынан келишпестиктер келген учур. Ал эми түшүнгөн адамдар эми биз билет сатып бербесек, бул эми ушул биздин элдин, кыргыздын ушундай бир өнөрү болсо, биз атайын элибиздин, жерибиздин намыз деп чыгып атсак, ушуна бир 20 катышуучу болсок, ар бирибиз 2-ден 3-төн таанышыбызга болсо дагы барып көрүп койгула, бизди колдоп барып койгула десек, эми жаман нерсе эмес. Мисалы, бир билет 500 сом болсо, 500 сомго татыктуу көңүл ачып келсе болот да, Сарымерденде мисалы. Кээ бир башка көп эле каражат коротуп, көп эле жактарга барып атпайбызбы? Ошолорго салыштырмалуу 500 рубльга Сарымерденге барып канаттандырагы кый салууга мүмкүн деп айта алам да. Ошентип туура түшүнүп, колдоп сатып бергендери болот, туура эмес түшүнүп, жаман көрүп урушкандары болот. Мен көп эле көрөм да, баягы мен эми көп ал нерсеге көп аралаша бербейм, бирок дайым Сарымерденде эрке бала катары Шайриженин жанында анча-мынча жүрүп калган адам катары көп урушуп, талашып, ушинтип тартышып, келишпестиктер болгонун көп байкап калам да. Эми ал нерсени бара-бара барып түшүнүп алабыз деген үмүттөбүз буюрса. Анан барган сайын Сарымерденге элдин талабы күчөсө, буюрса командаларга, жигиттерге антип билет бөлбөй эле өзүбүз барган элдин агымы көбөйсө, көрүүчүлөр көбөйсө, көрөрмандар көбөйсө буюрса, аренда деле чыгат деген үмүттөбүз. Ошентип азыр барган сайын буюрса Сарымерденге болгон талап күчтүү. Анан кемчиликтер деп эдиңизби? Ооба. Кемчиликтер болбой койгон жок. Мисалы, ошол кыйналып жүрүп бир залды ижарага алабыз. Ал жерге барабыз. Мисалы, ар бир кеңсенин, ар бир маданият үйүнүн талаптары болот. Тилекке каршы бизде баягы кыргыз эли бир аз беймарал калып келебиз да. Ооба. Барган жерде мисалы суусундук көтөрүп алса, ичкен суусундугун бөтөлкөсү ушул жерде калат. Пирожки, самса көтөрүп барат биздикилер. Ошол жерде калып, ошо залда таштандылар. Калып кеткен учур көп болот. Ошол эле учурда баягы катышуучулар даярданган өз-өзүнчө жана гримерный деп коет. Ооба. Гримерныйда дагы мына ушундай ушул сыяктуу таштандылар калып кетип, бир-эки кемчиликтер болуп, ошонун айынан ошо залды берген кеңсенин жетекчилиги менен келишпестик болгон учурлар болду. Азыр эми барган сайын түшүндүрүүлөр жүргүзүп, айтылып, мынандай кылыңыздар, андай кылыңыздар деп. Анан Сарымерден бүткөндөн кийин, же ыркесе бүткөндөн кийин ушундай иш-чара бүткөндөн кийин артынан өзүбүз тазалап кетчү болот. Чыгына чейин карап, элдер калтырган таштандыны тазалап кетишке аракет кылабыз. Эми ошо мына сахнада отурасыздар, ошол эки тарап болуп отурасыздар. Ушундай учурларда кызыктуу окуялардан айтып берсеңиздер.
Мен Сармерденге бир жолу чыктым, жаңыдан болдум. Башынан бери эле биздин таланттуу жигитибиз эптүү эрке бала Аскат абдан жакшы Сармердендин көркү болуп келе жатат деп билесиздер. А мен болсо биринчи жолу чыктым. Кудай буйруса кийинкилерге дагы аракеттенип, таланттардын жардамы менен, Аскаттын жардамы менен аракет кылып атамын. Мен бул бөтөн жерде биздин кыргыз маданиятын колдоого милдеттүүмүн деп эсептеймин өзүмдү. Ушундай башка жерде, башка элде биздин маданиятыбызды колдоп, сактап, биз кыргыз ар кайсы улут өзүнүн маданияты менен улутта маданияттын өнүгүшү, улуттун сакталып калышы маданияттын өнүгүшүнө көз каранды. Ошон үчүн ушунчалык аракетти кылып жаткан Гүлшайыр Мырзабаевага терең ыраазычылык билдиремин. Бөтөн эл, бөтөн жерде элге руханий байлык тартуулап, ушунчалык колдон келген аракетини кылып, аракет кылып жүргөнүн карап туруп, жок дей албайсың да, колуңдан келишинче аракет кылганга макул болосуң. Бул Сармерден, бул биздин ата-бабадан калган мурас, ата-бабадан калган таберик. Илгери Сармерденди керек болсо жайлоолордо, конуштарда элдер чогулуп, элди жыйнап аларга ыр, бийкүү тартуулоо менен бирге, ал жерде кыз жигиттер оюн тамаша курушуп, бири-бирин сынашып, өздөрүгө жаккан жандай кыз жигит бири-бирин табышып, түгөнөр табышкан. Ал эми азыркы Сармерден, биздин өткөрүп аткан Сармерден, биз бул оюнду элге көрсөтүп атабыз. Азыркы Сармерденин максаты бул биздин элдин ынтымагын, достугун, биримдигин бекемдөө болуп эсептелет. Ошол максатта бул бөтөн эл, бөтөн жерде аябай жакшы аракеттерди кылып аткан Гүлшайыр Мырзабаевага терең ыраазычылык билдиремин. Ошон үчүн Аскат бүт бардыгын айтып өттү Сармерден баштап. Сизге сөз калтырбай. Абдан жакшы түшүндүрүп айтып өттү. Мен эми кече жакында аралаштым. Сармерден жөнүндө бүт бардыгын билип, көрүп, кандай болот бул жерде ошо шайыр жеңе шакылдап, эптүү жигит эрке бала такылдап, ошол оюнду жөнгө салып, жакшы деңгээлде алып барганга аракет жасашыбыз керек да. Жаңдай конфликттер болуп калабы, оюн жүрүп атканда деп суроо берип атасың. Ошолорду жөнгө салып, жайгарып, жашынакай деңгээлде, жашынакай маанайда өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Туура. Эми ушундай бир ошол учурдан бир кызыктуу окуялардан айтып берсеңиздер, бири-бириңиздерди артында экөөңүздөр тең, артыңыздарда команда бар, команданы башкарыш дагы керек болот да. Ушундай учурлар болгонбу? Учурлар болгон. Сиздер отурасыздар, артында туруп деп кычкыргандай. Мисалы, кайсы Сармерденде экен, ушу бир Сармерденде жигиттер, баягы жигиттер дагы, айымдар дагы аябай мыкты даярдыкта да. Макал айтыш экен, ушу макал айтышта. Макал айтышта аябай баягы бири-бирине баягы эмне болгон макалдарды айтышып, баягы жигиттердин кээ бир учурда баягы жигиттердин намызына тийген макалдар бар эмеспи бизде? Кыргыз баягы бир эле сөз менен канчалык деңгээлдеги баягы намыслуу боло турган улуу сөздөрүбүз бар. Ушул сыяктуу улуу сөздөр, жигиттердин намызына тие турган сөздөр кыздар тараптан колдонулуп, анан жигиттер чычалап баягындай баягы сахнада, бирок сахна экенине карабастан чектен чыгып туура эмес сөздөрдү колдонгон учурлар болгон да. Ал жерде деген ошол учурда сен сахнада элге болгон Сармердендин жүрүшүн элге баягы жагымсыз көрүнүш кылбай, билдирбей туруп, элге жакшы сүйлөп атып, ошол эле учурда кайра жигиттерди дагы тынчтыкка сактап, сабырга чакырып, абалды кармап калыш керек да. Ушундай бир учур болгон, ошо жигиттер аябай баягынтип мен алдыда отурам, артта жигиттер турат да. Микрофон бер, мен мынаны айтам азыр, мынаны айтам депчи. Анан баягы бир аз тынчыраак отургула деп, бияка карап, аябай аркага кайрылып, аларга неме кылганга болбойт. Ушундай учур болгон да. Анан дагы бир кызык нерсе, алай
жигиттер алайлыктар болчу, кыздар кайсы команда экени эсимде жок. Алайлыктардын Сармерденинде Алайбек Тойчубеков деген агай. Белгилүү актер. Ошол мени башка бир чапкан. Башка бир чапкан дегенде кандай? Бар кокустук болгон да. Алайлыктар ырдап атат, алай тууралуу хор ыр жаңырып атат да. Алай тууралуу ыр. Башында, Алай тууралуу башында экен же ортосунда экен билбейм, ишин ошол башталып эле калган болуш керек. Ырдап атышып эле анан кийин ушу ыр аяктап калган учурда күтүүсүздөн эле тура калышты да. Тура калышты. Анан баягы бар отуруп эле анан ырдап атып эле анан кийин тура калса, баары туруп сен жалгыз эле мынтип отуруп калсаң ыңгайсыз болот экен да. Анан эми көпчүлүктүн катарында мен да туруп коеюн деп. Эми турган учурда эле заң кетпеди башка. Көрсө орундан туруп, колун мындай кылып туруп, жүгүргөн жери бар экен. Мен эми турган учурга мына келгенде Алайбай агайдын колуна башым танк деди, калпагым учуп кетти, сахнанын ортосуна. Алайбай агай жүгүрүп барып эле калпактан башыма кийгизип таптап отургузуп калды. Элдер күлүп, уду күлүп калды. Кыз тоштолор. Мен бул жерде бир калуу тилектер бар экенин окуп өтөйүн. Урматтуу мекендештер, биз менен чогулуңуздар, калуу тилек, сунуш пикирлерди суроолоруңуздарда калтырып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Тоду Сейди Керимова эжекебиз ушу дагы жазыптыр. О Бали кол чабуулар. Силерди жана көрүүчүлөрдү Аллахым эки дүйнөнүн бактысын берсин дептир. Рахмат. Рахмат эжеке. Касымбек Орозов деген биздин ошо жакшы бир жигитибиз бар, таланттуу жигиттерибиздин бири тоже. Аскат досум, чыгармачылык ийгилик каалайм деп ушу сизге калуу тилек жазып өтүп. Рахмат досум. Анан бул жерден Гүлсара Аттокурова деген дагы бир мекендешибиз жазып атыптыр. Азаматтар ишиңерге ийгилик дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Тоту Сейди Керимова эжекебиз ушу суроо менен кайрылыптыр сизге. Айгүл эжеке. Айгүл айым, сизге бир суроом дейт. Канча жолу же канча жылдан бери Сармерденде шайыр жеңе болуп жүрөсүз? Аскат мырзаны болсо билем дептир. Мында эмесе Тото эжекенин ошо суроосуна жооп берип өтсөңүз, анан биз дагы суроолорубузду дагы окуп өтөлү. Жакшы, Тото эжеке. Мен Сармерденге биринчи жолу ушул жылы чыктым. Шайыр жеңе болуп. Ушул жылдан баштадым. Эми буйруса аракет кыламын кийинки Сармердендерде дагы алып барганга. Сармерденде шайыр жеңе негедир баягы көп таланттуу эжелер алып барды. Шайыр жеңе болуп көбү алып барды, бирок баягы эми аял затынын турмуш шарты көбүнүкү туура келбей калат экен да. Аял кишилердин турмуш шартына байланыштуу кээ бири Кыргызстанга кетип калып, же кээ бири мына жакта баягы бала чака менен үй бүлөлүк турмуш шарт туура келбей, ушундай себеп болуп көп шайыр жеңелер дайым шайыр жеңелик кызматында турбай калат да. Ошого шартка байланыштуу. Анан эми туура түшүнүш керек, чындыгында бирөөнүн жеринде бөтөн элде жүрөбүз, эми кээде Кыргызстанга кеткенге туура келип калып алмашылган учур болот да, аны туура түшүнөбүз деп ойлойбуз. Тоту жеке сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойбуз. Бул жерде ошо биздин ошол Москвадагы маданий борборду түптөгөн, то есть жетекчиси биздин Гүлшайыр Мырзабаева эжекебиз ошо сиздерге калуу тилек жазыптыр. Мен окуп өтөйүн. Шакужа бизди көрүп атат. Биз эми бүт бардыгы Шакужа деп көнүп калганбыз го. Кутман кеч асылдары, Москвадагы Сармердендин алтындары, Аскат Садоголу менен дейт. Айгүл жакын туткан эже курбу, экөөңө тең чыгармачылык ийгилик каалайм дейт. Алтынай Ташыбекова деген биздин ошо бир мекендешибиз бар Москвада. Ошо жакшылыктын жакшысы болуп бар болгула чыгармачылык ийгилик каалайм деп ушу дагы жакшы калуу тилектер. Жок, рахмат жакшы сөздөрүңүздөр үчүн. Анда эмесе мен Айгүл эже
маданий борбордон сырткары дагы ушул Аскат мырзадай болуп эле ошо сиз дагы той маарекелерде өзүңүздүн ошо ырларыңызды ырдап келатасыз. Жана сөзүңүздүн башында конкурстарга катышыптым деп айтып өттүңүз. Анан ошо бир мени кызыктырган бир суроо бар. Балким мекендештерибиз деле билсе керек, ошо сиздин тойлоруңузда кызмат кылып жүргөн учурларыңызды ушундай бир жанагы Алла Пугачеванын ыры бар эмеспи? Миллион алып роз деген. Ошону сиз бир канча тилде ырдап келатасыз да? Анан мен ошону бул идея каяктан жаралды? Өзүңүз ушундай ар бир тилде ырдап чыгыш өзүңүздүн идеяңызбы же бирөөнүн эмесине ырдап жүргөнүнө сиз да аткарып көрөйүн деп чечтиңизби? Анан буга жооп берип туруп, анан ошол кайсы бир тилде ошол ырдаганыңызды түз эфирден ырдап берсеңиз, бизди көрүп угуп отурган мекендештерибиз ошол ырыңызды дагы укканга күбө болушsun. Макул, жакшы Мадина. Мен жумушум Marriott америкалык компания 5 жылдыздуу Aurora Lux деген мейманканада иштеймин. Ал жерде мини-бар боюнча жетектеймин. Ал жерде бизде көп улуттуу ишкана. Ар улуттан бар, керек болсо Африкадан, алыскы Кубадан дагы иштешет. Ар кандай майрамдарда аябай сонун майрамдык кечелерин уюштурабыз. Биздин кыргыз экенибизди, биздин ким экенибизди алар дагы эң жакшы билишет. Формаларыбыздан, тамак ашыбыздан баштап аябай жакшы билишет. Биз колубуздан келишинче өзүбүздүн ыр бий күйлөрүбүздү көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошондо мен бул ырды ошол менин кесиптештериме жакшы жагымдуу болсун деп өзүм ойлоп, биринчи куплетин япон тилинде, экинчисин орус тилинде, үчүнчүсүн өзбек тилинде ырдайын деп ырдап бергенмин. Жакшы кабыл алышкан. Анан бизге келген меймандардын арасында дагы мен өтө япон элин сыйлаймын. Өтө таза, өтө маданияттуу жакшы эл. Ошого болгон урматым дагы бул ырды ырдаганга түрткү берди. Анда эмесе биз ушул миллион алык розду урматтуу мекендештер Айгүл Челаеванын ошол өзүнүн ортунан угуп көрөлү. Макул, анда мен кайсы тилде ырдап бересиз? Япон тилинде ырдап берейин. Орус тилинде, өзбек тилинде угуп жүрөсүздөр, япон тилинде ырдап берейин. Ана Писаное такамбасу хаканева ананиманай мацусе какига Яшита Дайшухинана хитани Баранахана вагитай Ароди матикшуна Баракай машита Хакиман бана баранахана Анатани хагиру Мадакара мияри хираба Маккана бараде умецы кушите Миллиону алых роз Из окна видишь ты Кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Ошол жерде бир суроо пайда болуп атат да, сиз япон тилин каяктан билесиз? Мадина, япон тилин үйрөнгөнгө аракет кылып атамын. Жашка кетип калганга карабастан үйрөнөйүн деп ниет кылдым. Буюрса үйрөнөмүн. Эми алдыда пландар жакшы үйрөнгөнгө буюрса. Жакшы. Эми ушундай бир сонун бир эмеде сиз сахнада ырдадыңыз. Ушул миллион алык роз ырдадыңыз. Анан дагы суранышкан учурда кайсыларды ырдап бересиз? Мындан сырткары башка тилдеби? Жакандай өзүбүздүн. Жок, мисалы
Дагы жаш көргөнүнбү? Той мааракелерде учур болот да, мисалы, дагы ырдаасын дегенде тамада айтат го, дагы ырдап бериңиз анда дегенде сиз кандай? Мен мына ырларды жакшы көрөмүн. Дастаркон, эски ырлардан маанеси жагынан дагы, музыкасы жагынан дагы мага жагат. Анан Элеман, ушул ырлар жагат. Какыр ыры калбай калсаң, Оз комуз ойнойт. Анда базар кылмайтыңыз, ошо Оз комуз черте бересизби? Кайсы күбүдө черте бересиз? Макул, анда Оз комуз чертип берейин. Ооба. Азыр ырдадым. Мен Оз комузду бала чагымдан чертип жүрөмүн. Апама терең ыраазычылык билдиремин. Апаңыз үйрөткөн? Апам үйрөткөн. Кайынем дагы чертип жүргөн Оз комузду. Үйрөнөм деп апамдын канча Оз комузун сындырганбыз, 4 кызы. Кошумча бир уулу. Рахмат апама. Азыр мен кыргыз жана тажик ырынын курама чертип берейин ырлардан. Мен муну достук көзү деп атадым. Биринчи кыргызча ырдан, анан кийин тажик ырын чертип берейин. Макул. Аракет кылайын. Чын, эл ичи өнөр кенчи деп бекерден айтпайт да, анан ушу чет жакта жүргөнүңүздөргө карабай, ушундай өзүңүздөрдүн талантыңыздарды таштап койбой, ичке сактап койбой дегендей өстүрүп, ушу дагы да болсо четте жүргөн мекендештерибизге өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды аткарып келатканыңыздар, бул өзүнчө эле бир чоң сыймык десе болот да. Мен бул жерден мекендештерге кайрыла кетейин. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Супар онлайн радиосунун коноктору Москвадагы Кыргыз маданий борборунун кыз жигит Сармелден долбоорунун шайыр жеңеси Айгүл Чилаева эжекебиз жана эрке баласы биздин Аскат Турдашев деген көп кырдуу таланттуу нээси конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо түз эфирден комментарий менен кайрылып койсоңуздар болот, же каалоо тилектериңиздер же сунушуңуздар болсо жазып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8926 322 4902 номерине кайрылып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп бергенге албетте сиздер үчүн даярбыз. Андыктан суроолоруңуздар болсо биз күтүп калабыз. Урматтуу биздин коноктор, мен басам, мен бул жерден сиздердин мындай эмеңиздерди реклама сыяктуу, жарнама сыяктуу айтып өтөйүн. Урматтуу мекендештер, басам бул жерден мен дагы өзгөчө белгилеп өтөйүн. Эгерде той мааракелериңиздерде жакшылыктарыңыздарга ошо жар-жарчы керек боло турган болсо, ырчы керек боло турган болсо, бийчи керек боло турган болсо, ошол биздин Айгүл Чилаева эжекебизге Москвадагы маданий борбордун ошо кызматында жүргөн эжекебиз Айгүл Чилаева эжекебизге кайрылсаңыздар болот. Мен телефон түз эфирден айтып өтөйүн. Эгерде кимдир бирөө ошо комментарий менен кайрылса, биз Айгүл эжекенин өзүнүн Facebook'тагы же болбосо WhatsApp номерине түз эфирден, то есть сиздерге комментарий менен жазып да коймокчубуз. Телефон жазып алсаңыздар болот, албетте Айгүл эжекенин 8925 14 51 567 деген номерди терсеңиздер, Айгүл эжеке түз эле өз алып, сиздердин кызматыңыздарга даяр экенин айтып өтөбүз. Андан сырткары биз үчүн даярбыз, дайыма кызматтабыз. Андан сырткары ошол Аскат мырзанын ошо тааныбаган Москвадагы мекендештерибиз жок десе, канчалаган той мааракелерин алып барып келатат. Эгерде ошо дагы бир той мааракелерди өткөрөм десеңиздер, бир эле той мааракелер эмес, кандай гана иш-чара болбосун, алып баруучулук кызматты да аркылап келаткан ушу биздин Аскат мырзанын номерин да жазып алсаңыздар, балким сиздердин кызматыңыздарда болуп берет. 8929 575 85 26 номерине чалсаңыздар же жазсаңыздар, Аскат мырза өзү жооп берип, кызматыңыздарга даяр экенин билдире кетебиз. Кайрылыңыздар, дайым кызматтабыз, элибизде жакшылыктар көп болсун.
Жакшы, бул жерде биз 1 саат өтүп кетти билинбеген менен. Биз бир аз дагы эфирди узарталы, себеби элдер кечке жумуштан чарчап келген учурда бир жакшы бир ырбелектер менен түз эфирди уланта берели. Анда эмесе Аскат мырзадан бир жакшы бир ырбелек күтөлү. Комуздун коштоосунда же болбосо макул кандай болсо да. Себеби сиздин бир эле тамадарыңыз, бир эле эркек балаңыз ушундай бир обончуларга ыр жазгандагы өнөрүңүз бар экен, андыктан ошо жакшы бир ыр күтөлү. анда эл ичиндерде алып жүргөн эски ырлардан бир ырдап берейин. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месер кетет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Месер кетет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш ак жырыда карга, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Гөнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши чалдап сүйө албаймын паралап. Гөнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши чалдап сүйө албаймын паралап. Сүрдөп кетем капыс жерден кагылсаң, кечирип кой мен сүйүүдөн жаңылсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолукса алынсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолукса алынсам. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месер кетет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Месер кетет менде жүргөн элесиң, мелтиреген алатонун таңындай. Мелтиреген Москванын таңындай. Киши жалдап, не сүйө албайм паралап, коррупционер болчу. Ооба. Жакшы. Урматтуу мекендештер, биз менен чогуу болуңуздар. Биз сиздер үчүн 1 сааттык эфирди дагы да болсо узартканы турабыз. Албетте сиздерден түшкөн каалоо тилек, сунуш, пикирлер, суроолор болсо, албетте биз узартканга аракет кылып жатабыз. Андыктан мен бул жерде сиздерге жазылган каалоо тилектер бар экен, окуп өтөйүн. Бул жерден сизге Акжуурат Чылаева деп жазыптыр, бирок ошо сиздин апаңыздын атынан жазыптыр. Кызым азаматсың, музыка жан дүйнөнүн азыгы эмеспи, чыгармачылык ийгилик дейт. Рахмат. Апам көрүп турат. Апа рахмат. Кыргызстанда да?
Кыргызстанда. Апам менин сынчым, апам менин колдоочум, апам менин жакшы да, бул чоң жетишкен эмеспи, колдоочулары көп болсо, жакындардын арасында бул жакшы нерсе. Сарда Аракеев деген биздин мекендешибиз жазыптыр. Азамат дептир, эми калуу тилек эсебинде кабыл алып коесуздар. Рахмат. Сарда Аракеев, рахмат. Эми бул жерде урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо, калуу тилектериңиздер болсо, биздин ушу комментарий менен жазып койсоңуздар, мен телефон кылып отурган себеби ошо сиздерден түшкөн калуу тилектерди өткөрүп жибербей окуп берейин деген ушундай тилек менен мен дагы телефонду сыйпалап турам. Ооба. Мен мекендештерибиз калуу тилек жазганга чейин, сунуш пикир, суроо жазганга чейин мен өзүм суроолорумду бере берейин. Анда ошо маданий борбордун, Москвадагы маданий борбордун жакынкы мезгилдеги, жакынкы кездердеги иш-чараларынан айтып өтсөңүздөр, кандай иш-чара болуп атат. Сиздер жана айтып өткөндөй Сармерденден сырткары шайыр апаларды айтып өттүңүздөр, Өлкесен айтып өттүңүздөр, мисалы катары Эличи, Өнөркенчи деп айтып өттүңүздөр. Ушул маданий борборго тиешелүү кандай иш-чаралар жакынкы күндөрдө планыңыздарда бар? Жакынкы күндөрдө Сармердендин кезектеги чыгарылышы биздин ошол Москва Тамада борборунун Тамада таланттуу жигиттеринин, анан кийин Москвадагы таланттуу акын айымдардын катышуусунда болот. Акын айымдар кандайдыр бир баягы адаби клубтардын акыны эмес. Жанагы Москвада эки маданий, то есть адаби клубтар эмес, Москва кайрыктары бар, анан аруу дүйнө бар. Ушул биз аруу дүйнө, андан сыр аруу дүйнө менен Москва кайрыктары адаби клубунан сырткары дагы өзүнчө баягы акындык өнөрдү аркалап жүргөн жалаң айымдардын биригүүсү менен бир команда түзүлүп атат. Ошол акын кыздар менен Тамада таланттуу, Тамада борборунун таланттуу жигиттеринин катышуусундагы бир өзгөчө бир айбыгышкан таймашка күбө болосуздар жакында. Буюрса бул сентябрдын аяктарына пландалып атат. Себеби алдыда ага чейин иш-чаралардан эртең Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата маданий иш-чаралары бар. Ал эми жалпы жамааттын уюштуруусу менен жалпы маданият кызматкерлеринин, маданий өкүлдөрүнүн албетте. Андан сырткары сентябрдын 14-ü болуш керек. Кыргыз маданий борборунун Өлкесе долбоорунун кезектеги чыгарылышы Сочи шаарында болот. 14-сентябрда болот. 14-сентябрга буюрса ушул маданий борбордун чыгармачыл жамааты анан Москвадагы калуучу мекендештерден болсо биргелешип алып Сочиге барып, сочилик бордоштордун, бир туугандардын өнөрүнө күбө болуп келебиз деген жакшы тилектер бар буюрса. Аябай жакшы. Аябай жакшы. Себеби бул жерде мен аябай ыраазы болдум. Ошол атбашылык апалар чыкканына, алардын формалары ушунчалык жакшынакай, даярдыктары бизге, бизден кийинки жаш муундарга ушунчалык үлгү боло турган нерселерди көрсөтүштү да. Кана салттарды бардыгын. Бул долбоорундан дагы уланып кетет. Буга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Маданий борбордун иш планында. Долбоордун максаты дагы аябай жакшы. Бул улуу муундардан үлгү алабыз. Биз апалардан үлгү алабыз дайыма. Айымдарды тазалыкка, маданияттуулукка, данышмандыкка, үрп-адатка, ада салттарды көздүн карагындай сактоого, ошондой эле өздөрүнүн чыгармачылыгын, ишмердүүлүгүн дамазалоого бүлүктөйт да бул долбоор. Ошондой эле унутулуп бара жаткан улуу муундардын аткаруусундагы ыр, бий, күү дастандарды жаш муундарга көрсөтүп, үйрөтүү болуп эсептелет да. Ушул долбоордагы мындан ары дагы жанданып кетет. Жакынкы күндөрдө барбы шайыр апалар иш боюнча иш пландар? Жакынкы күндөрдө дагы болот. Буюрса ошол Токтогулдун таланттуу шайыр апалары даярданып жүрүшөт азыркы учурда. Ошолор
шайрып. Ошолорго берилип, ошолор азыркы учурда даярдык көрүп атат менимче. Даярдык көрүп атышат. Бул аябай биз үчүн апалардан үлгү ала турган аябай эң керектүү долбоор. Аябай жакшы. Рахмат Гүлшайырдын ушул долбоорго дагы. Жакшы. Чындыгында маданият өнүкмөйүнчө элдин руханий байлыгы толукталмайынча материалдык байлык менен эле эл өнүгүп кетиши бир аз азап калат да. Урматтуу мекендештер, мына биз сиздер үчүн 1 сааттык эфирди уже 2 саатка жылып жөнөдүк. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да биз кечки эфирди ошо көбүрөөк бергенге аракет кылып атабыз. Андыктан суроолоруңуздар болсо, сунуш пикир, каалоо тилектериңиздер болсо, балким ошо жакындарыңыздарды куттуктап кой деген бир ыр белек тартуулап бергиле дегендер болсо, биз албетте бүгүнкү биздин чыгармачыл инсандарды ошо суранып кетебиз. Алар сиздер үчүн ыр белек тартуулаганга албетте түз эфирден даяр. Андыктан суроолоруңуздар болсо, кайрылып кетсеңиздер болот. Урматтуу биздин мекендештер, мына бизди көрүп жаткан мекендештерге чындыгында мен аябай ыраазы болуп, мен өзүм дагы терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Бул жерде себеп Касым Орозов деген жигитибиз жазыптыр, бали деп сиздин ырыңыздан кийин жазган го. Мазина же, сизге чоң рахмат. Ушундай таланттуу адамдар менен элдердин ортосунда көпүрө болуп, жакшы иш кылып атасыз. Ийгиликтер болсун, өсө берсин бара. Албетте биз элдин ошо Москвадагы мекендештер үчүн ар биринин үнүн жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Рахмат сизге, Касым мырза. Эми ушул Сармерден улай дагы бир суроо бергим келип атат. Алып баруучулук жагында башка сунуштар түшкөн болду, башка иш-чараларды дагы маданий борбордон сырткарда, Москвадагы иш-чараларда тамадалык эмес, тамаданын орду эми түшүнүктүү да бул той топурда, той маарекелерде. Эми алып баруучулук жагында кандай кызматтарды аткарып келатасыз? Же болбосо сиз мисалы андан сырткары маданий борбордон дагы сырткары ушундай жардан сырткары ырдаган, же болбосо жана конкурстарды айтып өттүңүз, ошо экөөңүздөргө тең ушундай суроо, ушундай башка иш-чараларда катышкан учурлар болуп атабы? Башка иш-чаралар биздин өзүбүздүн айтып өттүм ишканада аябай тез уюштурулуп турат. Ошон үчүн мен ишканамдан 10 жылдан бери иштеп жүрөмүн. Аябай мен үчүн көңүлдүү, мен үчүн ал жерде рахат алам, башка дүйнө. Башка дагы кандай иш-чаралар? Эми көбүнчө ушул маданий иш-чараларга көңүл буруп атамын, аракет кылып атам. Бул өтө жооптуу иш. Жөн эле барып алып баруучу болуп же даярданбастан жөн эле барып чыгып кыйын. Мен үчүн өтө жооптуу. Эми баштап жатамын. Чоң даярдыкта, чоң жоопкерчиликте иштешим керек. Аскар мырза. Мага дагы маданий иш-чараларда же болбосо кандайдыр бир коомдук иш-чараларда сунуштар көп түшөт, аябай көп түшөт. Мен тилекке каршы четке карашка аракет кылат, мажбур болом. Себеп дегенде көпчүлүк учурда сунуш бир эле учурда кыргыз тилинде, анан орус тилинде алып баруу керек деген сунуштар түшөт. Мындай сунуштарга мен көбүнчө орус тилдүү алып баруучу жигиттерден шерик кылганга аракет кылам. Айымдардан шерик кылганга аракет кылам. Эгер баягы кандай десем, мисалы эки алып баруучунун талабына көнбөсө же кандайдыр бир келише албасам да, мен ошол орус тилдүү алып баруучулар менен байланыштырып коюп, өзүм отказ кылам четке калган. Себеби орус тилди деген биз жанагы көчөдөгү жүргөн деңгээлибиз менен алып баруучулуктун айырмасы жок да. Ал жерде деген өтө чоң жоопкерчилик турат. Анан билем деп барып алган менен ал жерге барып эки сөздүн башын бириктире албай тантаңдап отурсаң, орусчага майда калбай. Той топурларда эле мисалы мынау Москвада рас, Москвада иштеп жүргөн соң орус коноктор барат. Той топурларда эле ошо орус конокторго орусча кайрылып, орусча конкурстарга чыгарып, ойнотуп, бийлетип, суроо жооп, табышмактарды орусчага которуп берип, өзү кызык болот, аябай кызык өтөт. Бирок ошол эле жоопкерчилиги канча турат да. Ал эми жанагынтип жоопкерчиликтүү иштин жоопкерчилиги дагы жогору.
Ошол себептен баягы Алыбек алына жараша деп коет эмеспи? Ооба. Алыбек алына жараша эле болгон жакшы. Ооба, эң жакшы. Жакшы, мен эфирди жыйынтыктай турган мезгил келип калды окшойт. Мына мен акырындан ошо силерге жеке багыттагы суроолорду берип өтөйүн дагы, анан акырындан бул жакта биздин мекендештерибиз суроо кабыл элете болсо окуп өтөбүз. Ошо элдер ойлошот да эми бул маданий борбордун кыз жигит Сармердендин шайыр жеңеси менен эрке баласы ошо комузу менен ооз комузун көтөрүп алып эле микрофонду көтөрүп алып эле ырдап эле жүрүшөт го деп жанан ошо Москвага ар бирибиз ошо иштейм деп ошо жашоо шартты жакшырталы деп келгенбиз да чындыгында. Бирөөнүн жеринде өз бөтөн элде бөлөк жерде жүрөбүз. Анан ошо качан келгенсиздер, ошол эл катары кандай эмне жумуштар жасап келатасыздар, кайсы жерден кулуну, кайсы жерден кызылсыздар, ошол жеке багыттагы суроолорго жооп берип өтсөңүздөр, өзүңүздөр тууралуу. Макул, жакшы болот. Мен өзүм Кадамжай районунун кызы боломун. Москвага келгениме 10 жылдан өттү. Ошол келгенден бери мен жана айтып өткөн Marriott компаниясы Aurora Lux мейманканасында 5 жылдыздуу бул дүйнө боюнча 80ден ашык гостиницалар бар. Мындай ошол жерде эмгектенемин. Мен үчүн биринчи коллективдин жылуу мамилеси иштеги жакшы шарттар, атмосфера мен үчүн биринчи орунда. Ошон үчүн мен бул кесибимди сүйөмүн, жакшы көрөмүн. Мени бар боюнча жетектеймин, келген кыздарга колумдан келишинче үйрөтөмүн. Ошентип 10 жылдан бери эмгектенем. Жакшы. Асхат мырза. Мен 2015 келгенмин. 2015 кайсы айда келдим, апрелде келдим ошо. Ошодон бери келип эле биринчи жанагы кир жууган жерде иштегем. Мен ойлоптум, келип сразу микрофон карап кеттим. Кадимкидей эле ал жакта жүрүп, баягы Кыргызстанда тойдун сезону токтоп, той топур токтоп калган учурда кадимки ушу досторумдун чакыруусу менен бул жакка келгем. Бир 2 ай иштеп, 1-2 ай иштеп, анан тойдун сезону Кыргызстанда башталган кезде кайра кетем деген ниет менен келип. Бул жакка келип ошол кир жууган жерде прачечный фабрика деп коет. Ошол жерде иштедим. Келгенде тааныштарга каерде иштеп атасың дегенде кир жууган жерде десем күлүп дагы жүрүштү. Кир коңар болсо бергиле жууп коем деп бердим тамашалап. Ал жерде 1-2 айда иштедим, анан жумуш оор. Анан 12 саат 8ден 8ге чейин. Мен ошо биринчи келгенде эле 1-2 тааныштар аркылуу той топурларга барып, ушинтип 1-2 айда эле жанагынтип реклама болуп кеткенмин да. Биринен бири угупчу. Ошо биринчи келип ошо 1-2 ай иштедим. 1-2 ай иштегенден кийин ошол жанагы выходной күндөрү, демалыш күндөрү той топурларга чакыруулар болуп, ал жумушуман той топурларга барганга мүмкүнчүлүк болбой, ал жумушуман чыгышка туура келген. Чыгып, ал жумуштан чыгып, анан ошол 8ден 5ке чейинки графиги бар жумуш издеп, Burger King'де повар болуп да иштеп жүрдүм. 8ден 5ке чейин ал жерден айлык аз чыгып калат экен. Анан ал жерден чыктым, ал жерден чыгып анан бир эшик чыгарган заводдо иштедим. Ал жер дагы туура келбей, анан кийин акыркы 3-4 жыл идиш аяк таркатчу складда иштедим. Идиш аяк таркатчу складда кадимки эле грузчик болуп бир 3 жылда иштедим да. 3 жыл ачык иштедим. Иштеп анан ал жумушум көчүп кеткендигине байланыштуу башка алысыраак жерге көчүп кетти. Ошо алыс болуп калгандыктан ал жумуштан чыгышка туура келип, ал жумуштан чыгып азыр канча болду десем болот. Бир 7-8 айдан бери таксис кызматында иштеп атам. Таксисмен Ошқа бир адам, ишкеге бир адам. Шаар, Москвада шаар ичинде такси кызматындабыз азыр. Таксис мен жакшы, каалаган учурда
өзүңүн бош убактыңа карап чыгып иштеп, кандайдыр бир жумушуң болсо, бара калганга ыңгайлуу, орусча айтканда свободный график деп коет экен. Жакшы экен, жакшы, жаман эмес бул деле. Мен өзүм Кара Кулжа районуна караштуу Алайкуу өрөөнүнүн Көк Арт деген айылынан. Көк Арт деген айыл эң ошол Алайкуу өрөөнүнүн эң аягы. Бизден кийин жер жок, бутун салаңдатып отура бересиз. Жер түгөнөт бизден кийин. Камчатка биздин айыл ошол жерден балам. Үй бүлөңүздөр менен бул жактасыздар да? Ооба. Канча балдарыңыздар бар бул жакта? Менин үй бүлөм бул жерде 2 балам бар. Улуу балам 5-ке чыкты. Бул жакта садикке барат, кичинекейим 9 ай 10 айлык. Москвада төрөлдү. Сиздер? Менде 2 эгиз кызым, 22 жашта, алар чоң кыздар уже бүтүштү, котормочу кесиби боюнча кетейин. Кичинекей уулум 1-класска барат. Сиз кесибиңиз боюнча ким болчусуңуз? Мен мугалим. Башталгыч класста окутканмын. Башталгыч класстын мугалимимин. Кичинекей уулум 1-класска барат. Бул шаарда. Бул жакта. Ооба, эң жакшы гимназиялардын бирине барат. Аябай жакшы болду. Дагы бир жакшы жагы ошол гимназияда биринчи жолу кадетский класс деп 1-класстан башталды. Эми мен да 1-сентябрдан баштап кадет болуп. Жакшы. Эми бир ушундай бир баягы мындай суроо бергим келип атат. Бул суроону берген өзү балким туура эместир. Ушу Сармерден болобу, же болбосо Мыркесе болобу, же башка ошол маданий борборго тиешелүү бир иш-чараларды алып барганда ошо сиздерге акча төлөнөбү? Бирөө ошо сиздердин кызматыңыздарды баалаган учурда ошол кандай ошол же бекер эле кызмат көрсөтүп келатасыздарбы? Ошол жагына да көңүл буруп көрбөйбү? Мен маданий борбордо алып баруучулукту эми баштадым. Мына Сармерден де шайыр жеме болуп, андан мурда Ыркесе өзүбүздүн райондуку болду. Жөн элибиз үчүн жөн эле кызмат кылдым. Мен деле маданий иш-чараларда көп эле кызмат кылып келатам. Маданий борбордон сырткары деле мисалы таланттуу акын эжелердин китептеринин ачылыштарында ошондой эле жалаңбак акындардын башын бириктирген поэзия кечелеринде алып баруучулук кылып келатам. Бул баягы ошол таланттуу инсандарга болгон колдоо иретинде эле кызмат кылып келебиз. Анан маданий борбордун иш-чараларына таяна турган болсок, Сармерденден анчалык баягы мага мынанча кызмат акы, гонорар төлөп бер, дээрлик деңгээлдеги пайда түшө элек. Элдин кызматында учурлар болду, баягы тасмага тарткан видео операторлордун кызматын, музыкада үн режиссерлугунда отургандардын кызматын, ошол учурда ижаранын кызматын баарын жаап анан кичине ашкан учур болду 1-2 жолу. Кичине аябай эмес. Антип эле баягынтип кызмат акын талап кылбайбыз эл үчүн. Бул элибиздин маданияты, маданиятсыз улут болбойт дейт. Ошол улутубуздун маданиятын өркүндөтүп, бекер болсо дагы кызмат кылып, ошол маданиятыбыздын өнүгүшүнө салым кошуу биз үчүн чоң сыймык жана чоң гонорар деп эсептейм. Туура айтасыз, кошулам. Туура. Жакшы. Эми бул да болсо атуу катары ошо мекенге, элге, жерге ошо биздин терең урмат салымыңыздар, карзыңыздар да. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супар онлайн радиосунун коноктору Москвада Кыргыз маданий борборунун Кыз жигит Сармерден долбоорунун эрке баласы Аскар Турдашев жана шайыр жеңеси Айгүл Чылаева экөөбүз конокто болууда. Биздин эфир
мына 1,5 саат бою сиздер менен ошо түз эфирде маданий борбордун бул эки таланттуу кызматкерлери инсандар тууралуу ошол тааныштырып, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап түз эфирде отурабыз. Андыктан дагы да болсо суроолоруңуздар, кабыл тилектериңиздер, сунуш пикирлериңиздер болсо түз эфирдин астында комментарийлерге жазып койсоңуздар, же болбосо биздин WhatsApp номерге 8926 322 4902 номерине кайрылып койсоңуздар болот. Биз суроолорду сөзсүз түрдө эки коногубуздун өзүнүн даректерине түз эфирден кийин дагы жеткирип койгонго аракет кылабыз. Андыктан суроолоруңуздар болсо, сунуш пикир, кабыл тилектериңиздерди дагы да болсо жазып койсоңуздар болот. Түз эфирден кийин биздин эки коногубуз сиздердин ошо комментарий менен калтырып койгон сунуш пикир, кабыл тилектериңиздер баарына лайк басып, өздөрү дагы да болсо жооп көрсөтөт деп айтып кетебиз. Андыктан дагы да болсо суроолоруңуздарды, кабыл тилектериңиздерди жазып койсоңуздар болот. Жок болсо сиздерге ушундай бир той мааракелерде, жакшылыктарыңыздарда бүгүнкү биздин эки коногубуздун кызматы керек болсо, өзүнүн номерлерин мен окуп өтөйүн, жазып алсаңыздар болот. 8926 575 85 26 Аскат Турдашев биздин 29 да 8929 575 85 26 номерине Аскат Турдашев тамада жигитибиз алып баруучулук кызматта, тамадалык кызматта сиздердин жакшылыгыңыздарда кызмат кылса, ошол эле учурда ошол тойлордо, той мааракелерде ырдап, бийлеп, ооз комузу менен же ар кайсы тилде ырдап сиздердин тоюңуздарды көркүн ачып, жар менен келиндик киргизип алуу кызматында биздин Айгүл эжекебиз кызматыңыздар болот. Андыктан Айгүл эжекенин да номерин жазып алсаңыздар болот. 8925 14 51 567 деген номерди жазып алсаңыздар, же болбосо биздин Супара радиосунун Супара каналынын астына кайрылсаңыздар, биз даректерине жеткирүүгө аракет кылабыз. Андыктан биз эфирди жыйынтыктап турган учур келип калды. Урматтуу биздин коноктор, сиздерге эркин микрофон, айтчу сөзүңүздөр болсо, кабыл тилектериңиздер болсо, элге кайрыла турган сөздөрүңүздөр болсо, айтып өтсөңүздөр, биз эфирди жыйынтыктайлы. Айгүл. Мен биринчиден элибизге тынччылык, аманчылык каалаймын. Элибиз ар дайым аман болсун, тынч болсун. Эл ичинде биздин алыстагы тууган уругубуз, ата-энебиз, боордоштор, жердештерибиз баардыгы эсен болушсун. Бул жердеги мекендештерге дагы ынтымактык, биримдик, достук, иштерине ийгиликтерди, үй бүлөсүнө тынччылык, аманчылыкты каалайбыз. Бар болуңуздар, урматтуу мекендештер. Ошондой эле мына Супара каналынын кыздары, сиңдилерим, силерге дагы мен көп жакшы нерселерди каалаймын. Ден соолукта болгула, иштериңерге ийгиликтер, мындан ары дагы элдин алдында ушинтип жадырап жайнап кызмат кылып жүрө бергиле. Ишиңерге ийгиликтер. Аскат эттүү жигит, эрке жигит, таланттуу, көп кырдуу Аскаттай жигит менен кесиптеш болгонума абдан кубанычтамын. Аскаттын ишине дагы ийгиликтер, үй бүлөсүнө ынтымак каалаймын. Рахмат эже, рахмат. Кыйла мактап койдуңуз бирок. Сеңизге Каттыктуу жигит Аскат, жөнөкөй, шайыр, адамгерчиликтүү. Ушурдан пайдаланып мен дагы бизди көрүп турган жалпы мекендештерге, боордошторго, деги эле кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна, мекенибизге, Кыргызстаныбызга тынччылык, бакубатчылык каалайм. Элибизде дайым тынччылык өкүм сүрүп, мекенибиз өнүп, өсүп, өркүндөсүн. Мына ушул сыяктуу кызыктуу маектерди бөтөн элде эмес, мекенибизде бергенге Кудай насип этсин. Бөтөн эл, бөтөн жерде дайым ийгиликтерди багындырып, ушул турмуш менен, алып бурушу менен биргеликте ушундай ийгиликтерди жарата берели, маданиятыбызды өнүктүрө берели. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык ийгилик. Ушу дайым элибизде тынччылык болсун, жакшылык болсун, тойлор болсун. Барыңыздардын тоюңуздарда мен тамадалык кылайын. Рахмат сиздерге дагы ошо эфирди жыйынтыктап атып, биз ошо маданияттын адамдар эмессиздерби?
Андыктан биз Аскат мырзадан дагы бир күү же ыр сураналы, комуздун коштоосунда ырдап же болбосо күү чертип берсе, биз анан эфирди жыйынтыктайлы мекендештерибизге, бизди көрүп отурган мекендештерибизге, жалпы көрөрман угармандарыбызга жакшы бир белек болуп калсын. Күү мен баягы кандай деп коет, баягы жалпак тил менен айтканда халтурчук комузчу болгондуктан өзүм негизи кесибим боюнча актер, эстрада адистигин бүтүргөнмүн да. Оштон, Оштогу Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинен актер, эстрада адистигин бүтүрдүм. Бирок актердук кесип боюнча киного тартылып элексиз? Жок, мен актер, эстрада дегеним себеби актер чеберчилиги адистигине тапшырып 2 жылдан кийин кайра эстрадага отурдум. Менин негизги кесибим, дипломдогу кесибим ударник, жанагы барабандарды ойноткон. Гүлшайыр Садыбакасова, да? Гүлшайыр Садыбакасова эжебиз өзү экзамен алып, баягы ГОСТо дипломдашты да. Гүлшайыр эжеге экзамен ГОС тапшырганбыз. Гүлшайыр эжеге эфирден пайдаланып салам жолдоп койсоңуз. Ооба, Гүлшайыр эжеге эфирден пайдаланып салам. Дайым ишиңизде ийгилик, дайым элдин, кыргыздын маданиятынын үлгүлүү айымы болуп, үлгүлүү энеси болуп жүрө беребиз. Вот мына Гүлшайыр эже, мына сиздин окуучуңуз бир эле ударник эмес, көп кырдуу талант болуп, элдин кызматында жүргөн жигиттерге айланып калганын өзүңүз көрүп атасыз. Анда нерсе? Ооба. Анда күү деле ойной алчу эмесмин, бирок жеңил-желпи күүлөрдөн анча-мынча ойноп коем да. Оз комузду сиз коштон, мен баягы кербезимди кош. Токтогул Сатылгановдун кербезим деген күүсүн эми жеңил-желпи күү. Бирок ошентсе кыргызча классика элибизге сиңген, элибизге тараган күүлөрдүн бири Токтогул Сатылганов атабыздын кербезимин комуз менен Оз комуздун коштоосунда. Жакшы студиябызга дагы бир жолу куш келипсиздер. Эми мен бул жерде сиздерге күү черткизген себеби дагы бар. Ошонча Москвадан, то есть мекенибизден, Кыргызстаныбыздан алыс жерде жашап, иштеп жүрөбүз. Көпчүлүгүбүз бүт эле үй-бүлө багабыз, ошо жашоо шартыбызды жакшырталы, мекенибизге болгон салымыбызды алыста болсо дагы кошо берели деп жүрөбүз. Ошол ар бирибиздин иш максатыбыз ишке аша берсин. Ошо Москвада болсо дагы, Россия аймагында ошол өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды дагы, талантыңыздарды дагы көрсөтүп, элдин руханий байлыгын толуктаганга жардам берип жатасыздар. Албетте ийгиликтерди каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мекендештер, мына көрдүңүздөр, бүгүн биздин конокторубуз ошол Супара, өзүңүздөр көрүп аткандай Супара радиосунун, Супара онлайн радиосунун коноктору, Москвадагы Кыргыз маданий борборунун кыз жигит Сармерден долбоорунун эрке баласы Аскат Турдашев жана шайыр жеңеси Айгүл Чылаева эжекелерибиз конокто болду. Биз менен дайыма чогуу болуңуздар. Мен бул жерден бир жалпы элге ошол маданият тууралуу, бир ошол комуз тууралуу, Оз комуз тууралуу, күү тууралуу бир жакшы бир жомокту айтып өткүм келатат. Эгер макул көрсөңүздөр, ушун менен жыйынтыктатайын. Мен бул жомокту кече жакында эле окудум. Ошол бир мезгилде бир башка
өлкөнүн ошо хан кыргыздарды багынтып алам деп кыргыздарды басып алмакчы болду. Анан ошол мезгилде басып алайын десе басып ала албай койду. Баягы биз эми кыргыз эли кандай жашайбыз? Коктук олоттордо, мындай жайыттарда, тоолордо бизде басып алыш үчүн бир коргон чек коюп алып жашабайбыз. Жайлоого малды жайып алып, ушундай тоолордо кең жашап жүргөн эл эмеспизби? Ошондой учурда хан жана басып алган учурда дагы эл кыргыз элин басып ала албай коет да. Анан бир мезгилде анан жана кичинекей балдарын уурдап алып баягы аскер кылып тарбиялап өзүнүн элине ошол эмени каршы кылып даярдайт. Баатыр баягы аскерлердичи. Баягы кичинекей балдарды кичинекейинен ошол жана маңкурт сыяктуу силерди деп баягы болгону аскердик эмени тарбиялайт дагы анын душевный эмесини жоготуп чоңойгонго чейин ушундай эч нерсеге карабай жанагы өлтүрүп кете бере турган аскерлерден кылып тарбиялайт экен да. Анан баягы аскерлер уже согушка даяр болот. Согушка даяр болуп анан кийин ошо кыргыз элин басып алганына жиберет. Ошону басып алгыла деген учур болот да. Басып алгыла десе баягы балдар эч кимди, аскерлер эч кимди аяусуз өлтүрүп кете бере турган балдар болуп чоңойду да. Ошондо тарбияны алды, аскердик тарбияны алган. Анан жанагы жерде анан келсе душмандар келатат десе душмандарга эмне кылышыбыз керек, муну жол жобосун сураса бир карыя айтат. Бул силерди басып келаткан балдар ошол өзүңөрдүн эле балдарыңар деп ушундай бир маалымат берген болот да. Анан карыя айтат, ошо эл башчысына айтат, силер күч эткиле дейт. Эгерде кыргыздын балдары болгон болсо силерге каршы келе албайт дейт. Анан жана жерде комузчуну коет дагы жанагы аскерлер басып келатса комузчу күч эртип отуруп алат да. Күч эртип отуруп алса анан баягы аскерлер тыңшап отуруп калат. Басып алыштын ордуна тыңшап отуруп калганда жана жерде аскерлердин маңкурт сыяктуу чоңоюп калган да, алар сезими жок чоңоюп калган. Анан жанагы жерде ушунчалык бир эме аябоо сезимдер, баяоо сезимдер бардыгы ойгонот. Себеби буларды кичинекейинен урдап кеткен да. Урдап кеткен жанагы жерде кичинекейинен кантип апасыны эмип атканын, кантип ошо жайлоодо чоңоюп атканын, кантип ошо күүнү угуп жүргөндөрү эми эсине түшөт. Да, алдай ырында да балким комуздун үнүн укканы жүрөгүндө ошол сезимдер кайра ойгонот дагы. Анан баягыларга каршы согуша албай калат. Мына күнүн, күнүн касиеттүүлүгү. Жана жерде анан хан жеңилип атпайбы? Басып алам деп башкача ойдо ошо өзүнүн балдарын өзүндөрүнө душман кылып салып, ошол элди жеңип алайын, жерин басып алайын деген хан жеңилет. Эмне үчүн жеңилип атат? Ошо руханий байлык бул мисалы жаштарыбыз көңүл бурбайт деп сөздүн башында бир сөз кылып өттүңүз. Демек бул күүлөр менен, комуз менен, элдик чыгармачылык менен ошол күүнүн сыры, комуздун сыры мына демек кыргыздын руху ошо жан дүйнөсүнүн тереңдиги комуз менен аябай байланыштуу экенин көрсөк болот да. Мына ошентип жанагы балдар кайра сезимдери ойгонгон экен. Ылайым эле ошо сиздер ошо күүлөрдү чертип, комуз чертип, ырларды ырдап, элдин жан дүйнөсүн ойготуңуздар, жакшылыктарга жар болуңуздар. Руханий байлык, руханий жан азык алганда адам баласы өнөт, өсөт, бир жакшы иштерге жетише алат. Андыктан сиздердин жалпы эле мамлекетке, өлкөгө, элибизге, жерибизге кошкон салымыңыздар чоң деп эсептейбиз. Бар болуңуздар. Ошол маданий борбордун жетекчиси Гүлшайыр Мырзабаева эжекебизге, ошо бүгүн биздин конокторубуз Айгүл Чилаевага жана Аскат Турдашев мырзаларга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ылайым эле ошол маданий борборду, Москвадагы маданий борборду колдоо алышыңыздарды дагы да болсо суранабыз. Ошол бүгүнкү биздин конокторубуздун атынан студиябызга дагы бир жолу куш келипсиздер. Урматтуу мекендештер, эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.
биз менен дайыма бирге болуңуздар. Супара радиосу ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Сиздерге да ийгилик. Рахмат. Айгүл эже, сизге да ийгилик. Рахмат, жакшылыкта көрүшөбүз.